Assalamu алейкум, урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, кадырман калайык калк жана кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Тез Кабар каналынын бүгүнкү бул чыгарылышында ипотекалык жол менен үй сатып алуунун альтернативалуу жолун сунуштаган биринчи турак жай кооперативи тууралуу кайрадан дагы бир жолу маалымат беребиз. Мындан туп-туура 1 жыл мурда аталган биринчи турак жай кооперативинин Бишкектеги башкы кеңсесинде болгон элек. Бүгүн болсо кайра келдик. Анткени суроолорубуз көп. Дареги Бишкектеги Акунбаев проспектиси менен Душанбе көчөсүнүн кесилишинде, тактап айтканда, дал ушул даректеги Залкар строй курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйдүн маңдайындагы биз турган 5 кабаттуу зданиянын 3-чү кабатында жайгашкан. Биз менен чогуу болсоңуздар, биринчи турак жай кооперативине сиздер менен чогуу кирип, суроолорго жооп алабыз. Сиздер көп суроолорду берип жатасыздар. Үйдү бул турак жай кооперативи менен кантип чогуу бирге алсак болот? Булардын кызматын кантип пайдаланабыз, кантип мүчө болобуз? Баарын билип чыгабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул кооперативдин жетекчиси Бердияр мырза менен байланышканбыз. Ал бизди күтүп турса керек. Биз келип калдык. Андыктан биз менен чогуу болсоңуздар болот. Ассаламу алейкум. Бердияр мырза, кандайсыз? 1 жылдан бери көрүшө элекпиз, Иштер жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Мен кайра келип калдым. Өтө суроолорум көп. Анткени биздин турак жай, сиздердин турак жай кооперативиңиздердин ишмердүүлүгү боюнча биздин мекендештер көп кызыгып атат. Ипотекалык жол менен үй алуунун альтернативалуу жолун сунуштап аткан сиздерсиздер. Андыктан сиздер аркылуу кантип үй алса болот? Суроолор көп. Болду. Убакыт барбы? Бар, конечно. Каягына киребиз? Биякта жумуш жүрүп атат, биякта эле. Жүрүңүз. Анда бул жактагы жыйын жүрө турган залга кирет экенбиз. Биз менен чогуу болсоңуздар, Бердияр мырзага суроолор көп. Кантип үй алабыз? Биринчи турак жай кооперативине кантип мүчө болобуз? Бүт баары боюнча маалымат алабыз. Айтсаңыз, Бердияр мырза, биринчи турак жай кооперативи канча жылдан бери иштейт? Биздин ачылганыбызга мына буюрса октябрь айында 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жыл болду, ровно. Бүгүнкү күндө канча мүчө бар? Бүгүнкү күндө азыр 250дөн ашты мүчөлөрдүн баардык саны. Булардын ичине доступный жилье программасы боюнча, жеткиликтүү турак жай программасы боюнча, анан накопительный топтоо программасы боюнча тургандар кишилер. И плюс, конечно, алган кишилер үй. Алган кишилер. Юридикалык кандай документке ээ? Юридикалык бүт баары эле юридикалык жактары сыяктуу Министерство юстициянын каттоодон өткөнбүз, ошонун негизинде иштеп атабыз. Как кооператив катары иш жүргүзөсүздөр? Коммерциялык эмес, кооператив катары. Коммерциялык эмес. Не коммерческий, мындайча айтканда. Не коммерческий. Биякта негизги максат пайда табуу эмес, Кыргыз Республикасынын жарандарын турак жай менен камсыз кылуу. Бул нерсе кооперация жолу менен болот бизде. То есть бизде банк сыяктуу өзүбүздүн собственный акчабыз жок. Бул жерде мындай кыргызча айтканда ашар сыяктуу болот да. Турак жай маселеси бар кишилер биздин коммерциялык эмес кооперативге келип мүчө болуп, программанын условиясы боюнча 31% первоначальный взнос деген бар, аны киргизет да, анан кезек менен үй алат да. Кезек менен үй алат. Кезек менен үй алат. То есть эки программа бар, доступный жилье. Доступный жилье программасы боюнча 31% киргизип туруп, анан кийин кезекке туруп үй алат. Кезек где-то азыр 1 жылдын ичинде келип атат, в среднем. Накопительный программасы боюнча 31% жок кишилер, 6% мүчөлүк вступительный взнос менен кирет да, калган 25% чогултат. Чогулткандан кийин кезексиз үй алат да. То есть ал 2 жылдан 3 жылга чейин убакытта болот да, азыр программанын условиясы боюнча. Негизи бул сиздердин турак жай кооперативиңиздерге кантип мүчө болсо болот? Мүчө болуш үчүн биринчиден Кыргыз Республикасы жаран болуш керек. 18 жашка толгон, дееспособный, то есть самостоятельный чечим кабыл алган киши да. Негизи кооперативдин негизги эле принциби бул добровольность деп коет да. То есть мажбурлап буга бирөөдү мүчө кылып, мүчөлүктөн чыгарып салыш мүмкүн эмес. То есть ар ким өзү чечим кабыл алып келет. Биринчиден паспорт менен келип туруп заявление жазат. Первоначальный взносту кооперативдин имущественный фондуна киргизип, анан кийин договор түзүп кезекке турат да. Кезекке турат. Ооба, кезекке келгенде үйдү өзү тандайт, Кыргыз Республикасынын баардык аймагына. И аны биз оформдеп беребиз.
сатып алып бересиздер. ооба сатып алып беребиз. 250 мүчө болсо бүгүнкү күндө сиздерде анын канчасы үйлүү болду, канчасы үй алды 2 жылдын ичинде? Азыркы кезде 70 киши турак 70 киши үй алды, алды. Биринчи жылы биз 11 кишиге алып бергенбиз. Эми объективный причина боюнча биринчи жылы как бы ишеним азыраак болуп элдер топтолуш кыйыныраак болуп аткан. Но азыр эми бара-бара кичине өзүнүн улуна жумуш түшүп баратат. 70 киши кирип жашап атат. Кооперативное жилье бул, кооперативдин турак жайы. Кирип с последующим выкупом деп коет го, ошол сыяктуу да кирип жашап, жетпеген акчаны карызга алганда ошону бөлүп төлөп берет. 1 жылдан 15 жылга чейин убакыттын ичинде. Сиз түшүндүрүп бериңизчи, кандай калкуляция менен, кандай эсеп менен биз сиздер аркылуу үй сатып алабыз? Канча акча первоначальный взнос төлөшүбүз керек? Суммасы канча болот? Айына төлөмү канча болот? Канча жылга чейин алса болот? Кааласаңыз доскага түшүндүрүп берсеңиз деле болот. Мындай кыйынчылык жок, конечно. В среднем суммасыны айтайык, Бишкектен эми алганда бир 2 миллион сом көрсөтүп берейин, 2 миллион сом. Так. 2 миллион сом. Анда баштадык. 2 миллион сом. Азыр айтып коеюн. 2 миллионго үй алам деген ниет бар болсо, бирок толук 2 миллион сом акча жок. Эми үй алган бир канча эле жору алды. Наличка калса болот, ипотека калса болот. А если наличка 2 миллион сом жок болсо, анда бир проблеманы чечиш үчүн, турак жай маселесин чечиш үчүн жумушка аткарыш керек. Ошого биз жардам бере алабыз. 2 миллион сом үй алам деген ниет болсо, биздин программа боюнча биздин үчөгө болгону 31% эле болуш керек да. 31%. Ооба. А калганын кооператив берет. Давайте рассмотрим. Так. Допустим, 2 миллион сом деп койсок, үй турса, 2 миллион сомго турса, бул мисалы. Мисал, да. Бишкекте оштон бул айырмасы жок. Бул үчүн первоначальный взнос болуш керек. Первоначальный взнос деп коёк. Бул 31%. 31%. Мынакей. 31%. 2 миллион эмес, болгону 2 миллион 31% болсо болду. 31%. Бул деген бизде 620 000 сом. Үй сатып алуучунун өзүндө 620 000 сом акчасы болушу керек. Тупа-туура. То есть эми айырмасы сезип атасыздар, 2 миллион эмес, 620 000 сом болсо үй ала алат да уже. Ооба. Кезек менен. Эми түшүндүрүп берейин, бул 31% биздин программа боюнча 2 бөлүктөн турат. Биринчиси паевый взнос дейт. Паевый взнос. Паевый взнос дегенин кыргызчасы бир нерсенин бөлүгү да, пай. То есть 25% бул үйгө кетет да. Үйгө кетет. Жаран тарабынан үйгө кетет. Бул 500 000 сом. 500 000 сом. Ооба. 500 000 сом үйгө кетет. Биздин үчөнүн акысы. Акчасы. Андан сырткары вступительный взнос деген бар. Вступительный взнос. Так. Бул 6%. 6%. Ооба. 25 6 плюс барабар 31% чыкты, Ооба. Бул 120 000 сом болот. То есть бул мен 31%-тын таржымалын айтып атам да. Бөлүктөн турат. Эмне себептен мындай болуп бөлүнгөн? Эми карасаңыздар, 6% биздин коммерциялык эмес кооператив болуп катталгандыктан бизди эч ким каржылабайт да. А жумуш жүрүш үчүн бирөө жумушту аткарыш керек да. Ооба. Ушул 6%-тын эсебинен жумуш жүрөт. Бизде мисалы үчүн азыр Бишкектеги кеңсенин сырткары Ош, Жалал, Караколдо кишилер иштеп атат. Ал жакта да офисиңиздер бар. Ооба, бизде ал жакта представительстволор бар, ал жерде дагы кишилер отуруп жумушун жүргүзүп атат. Андан сырткары бухгалтер, юрист дегендей бар да, алардын. Эми тиешелүү кызматкерлер иштейт, айлык алат дегендей офистик расходдор бар. Офистик расходдор. Ошол расходдордун баары эсептеп чыгарылган ушул акчанын эсебинен болот. 6%га кирет, 6%-ын ичинде болот. Бул бир жолу төлөнчү акча. То есть 15 жылга болсо бир жолу төлөнөт болду да. Вот, түшүнүктүү эми 31%. Ооба, түшүнүктүү болду. Биздин условия боюнча, программанын условиясы боюнча 15 жылга чейин мөөнөт менен берилет да. Ал биздин жарандын өзүнүн акча табуу даражасына карата договор түзсө болот да. То есть 15 жыл деп аны бул туруктуу эмес, андан аз мөөнөткө деле түзсө болот. Бирок эми айткандай 15 жыл болсо ай сайын төлөм аз болот да. То есть срок узак, ай сайын төлөм аз болот. Төлөм аз болот. Кыска болсо, анда ай сайын төлөм көбүрөөк болот. Көбүрөөк болот. Эми
Эми 15 жыл десек, Aha. 15 жылдын ичинде 180 ай бар. 180 ay var. Так. 180 айга алса болот да үйдү. Бул каражат. Эми караганыңызда 25% үй алганга жетпей атат. Ушул учурда кооператив займ берет да. Zayım берет. 75%. 75%. Ооба. Demek 2 milyondun 75%'ın sizlerden kooperatifingizler төлөп берет. Ооба. Бул 1,5 миллион сом. 1,5 milyon som. Ha. То есть 1,5 миллион плюс мүчөнүн 500 000 сому, сумма 2 миллион болоттан биз бул акчаны сатуучуга беребиз. Сатуучуга. Ооба, үй алам деген кишиге биздин мүчөгө беребиз. Биздин программа боюнча тигил киши счет ачыш керек. Биз имущество фонддон акчаны которуп беребиз. Бизде баары безналичный расчет. Через банк. Через банк. Сом менен. Так, эми 75% кооперативдин имущество фонддон берип туруп, үйдү сатып алды. Кооперативдин балансына. Эми бул акча 3% мүчөлүк взнос менен берилет 1 жылга. 3%. Ооба, 3%. Мүчөлүк взнос бул, а? Мүчөлүк взнос. Болгон 3%. Ооба, взнос. Бул от суммы займа 3% эсептелет 1 жылга. Мындайча айтканда ижара акы да. Ижара акы. Ооба. Бул болсо 1 жылга 45 000 сом. 1 жылга 45 000 сом. Болгону. 1,5 миллионду үй алган үчүн колдонду, ошол үчүн 45 000 сом 1 жылга төлөйт. Мүчөлүк взнос. Муну 12 айга бөлсөк, мүчөлүк взностун 1 айга канча чыгарына, 12 айга. 1 айдын мүчөлүк взносу бизде 3750 сом болот. 3750 сом. Болгону айына 3750 сом гана кошуп төлөп берет турбайбы, а? Мүчөлүк взнос деп коелучу. Эми мындан сырткары карыз бар да. Карыз. 1,5 миллион 15 жылга берилгенден кийин 180 айга бөлөбүз. 180 айга бөлсөк, айына 8333 сомдон туура келет. Айына, 1 айга бул карызды кайтарып аткан. Бул пайлы взнос да. Пайлы взнос. Демек бул суммалар айына 1 айдык да. азыр квартирада деле $200, $300 төлөп жашап атпайсызбы? Ага караганда 2-3 эсе арзан түшүп калды да. Ооба. Суммасы экөө болуп туруп, ай сайын 12083 сом төлөнөт. Айына 12083 сом сиздерге төлөп турат. 15 жыл бою. 15 жыл бою, ай сайын. Ушундай жол менен үй алса болот. Ошондой жол менен үй алса болот. Мындай да эми, бизден бул проекттин келип чыккан негизги эле максаты биринчиден жанагы ижарада жашап жүргөн кишилер ай сайын бирөөгө акча төлөп атпайбы? Нээсине. Ошол акчаны өзүнүн үйү үчүн төлөнсүн деген максат болгон да. Азыр карасак 2 миллионго Бишкектен мындай эми 2 комнаталуу квартира алса болот да негизи. А 2 комнаталуу квартираны снимать этиш үчүн Бишкекте где-то 14-15 000 сом бериш керек да. 14-15 000 сом бериши керек. Ооба, бул бирөөгө кеткен акча да мындайча. Кооператив аркылуу алса, ал уже мындайча айтканда өзүнүн үйү үчүн төлөйт да. Өзүнүн үйү үчүн төлөйт. Айтыңызчы, сиз өтө жакшы калкуляция менен түшүндүрүп бердиңиз. Негизи үй алуу үчүн кандай документтер керектелет? Үй алуу үчүн жаран тарабынан паспорт болуш керек. Кыргыз Республикасынын жараны деген тастан. Андан кийин бизде ишеним деген бирөө бар, кредит. Ошонун кредитный историясы жөнүндө справка алып келсе болот. То есть биз Киптен. Ооба, киптен. Киптен алып келиш керек. Себеп дегенде мындай судебный разбирательствода ал кишинин төлөш деген маселеси бар. Ошонун кичине. Азыр кредит албаган адам аз эле. Ошон үчүн анын историясында карайт турбайсыздарбы? Кредит алса, ал тоскоолдук болбойт алганга. Убагында төлөп жүргөн болсо болду. Бирок историясына кызыгып коесуз. Историясына кызыгып коесуз. Жакшы. Ошто кеңсеңиздер иштейт. Ооба. Жалал Абадта иштейт. Ооба. Дагы каякта бар? Караколдо бар. Буга чейин 70 адам үй алган болсо, акыркы үй алгандардан бирөө барбы? Как образец катары, факт катары көрсөтө аласыздарбы? Сөз жок, баарынан эле барса болот. Эми азыр мындай кылабыз. Бизде накопительный программасы боюнча, топтоо программасы боюнча өткөн айда бир-эки пайщигибиз үй алды эле. Кызыктуу жери эми бул мындай пентхаус сыяктуу болуп атат да. То есть 3 комната квартира, батир, бирок 2 уровень да. 2 уровень.
ошону барып көрөйүн Бишкекте. Пишпек. Ооба. Пишпек кичи районунда. Ооба. Жакын эле да? Жакын. Анда сиз менен чогуу баралы. Ага телефон чалыңыз. Барып үйүн көрөлү. Мен ага дагы суроолорумду берип, жообумду алайын. Макул. Факт катары көрсөтөлү. Атак бул жакта дагы бир сөз жок. Бир момент калды, аны дагы айтып коюшубуз керек. Себеп дегенде көрөрмандарыңды кызыктырышы мүмкүн. 15 жылда канча ашыкча төлөм болот? Ооба, туура. Значит, переплата. 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 Переплата 15 жылга, если 2 миллионго үй алса, 15 жылга подчеркиваю, 675 миң сом болот экен. 15 жылда 675 миң сом кошуп төлөйт. Ооба. 15 жылда. Бирок муну досрочно бүтүрсө бул сумма аз болот. Мындай болуп эсептелет да бул. 45ти 15 жылга көбөйтсөк, ушул сумма келип чыгат да. Бул баары фиксированный. Бул да фиксированный. А если, допустим, 5 жылда бүтүрөм десе, бул сумма 45 миң 5ке көбөйтүлөт, ал чыгып калат да өзү. Чыгып калат. Ошол. Ушундай жөнөкөй эле калькуляция негизи. Туура. Негизги максат Өтө жакшы маалымат бердиңиз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Бул 2 миллион сомго үй сатып алуу мисал катары гана көрсөтүлдү. Андыктан сиздер терең түшүнүп алсаңыздар болот. Бизге Бердияр мырза толук маалымат бергенге аракет кылып жатат. Азыр факт катары 70 адам үй алган экен, анын бирин көрсөтөт. Кеттик анда? Кана жүрүңүздөр. Биринчи турак жай кооперативи менен бирге болуп туруңуздар. Алыстабай туруңуздар. Биз үй алган жарандын үйүндө жолугушабыз. Биз эми үй сатып алган мекендешибиздин үйүнө келип калдык. Ал дагы бизди күтүп алган чагы. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum aka. Иштер жакшыбы? Жакшы. Десолу жакшыбы? Жакшы aka. Сиз үй алдыңызбы? Качан алдыңыз үйдү? Үй алганга уже где-то 1,5 ай болуп калды. 1,5 ай болуп калды. Бул кайсы даректеги үй? Бишкек, Бишкек кичи район. Бишкек кичи району. Лев Толстой 148. Лев Толстой көчөсү 148 да? Канчанчы этаждан алдыңыз? 5-ci этаж. 5-ci этаж. 1 бөлмө, 2 бөлмө, 3 бөлмө. бөлмөлүк. 3 бөлмөлүү, а? Ушул подъездби? Жүрүз. Көрөлү үйүңүздү. Кана көтөрүлөлүчү кандай батирди сатып алды экен? Негизи 5-ci кабаттабы, Нурбек байка? 5-ci ишин түзүүбүз. 5-ci кабатта. 3 бөлмөлүү батир сатып алдыңыз. 3 бөлмөлүк. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Ылайым сиздерге дагы мына ушундай батирлер насип кылып калсын. Мындай батирди сатып алуу үчүн, мындай батирге жетүү үчүн сиздер биз маалымат берген биринчи турак жай кооперативине кайрылышыңыздар керек болот экен. Айтыңызчы, Нурбек байка, канчага сатып алдыңыз батирди? 3 бөлмөлүү батирди. 3 бөлмөлүк 2,5 болду. 2,5 миллион сомбу? Сом болду. 2,5 миллион сом. 15 жылга алдым ошондо. 15 жылга алдыңыз. Ай сайын 16.111ден төлөп турам да. 16.111 сомдон төлөп турасыз. Кооперативге канча төлөдүңүз негизи? Кооперативге мен вступительный төлөдүм, то есть кирген үчүн ал жакка ошондо мен берген 6%-ын бердим. 6% санаганда где-то. Накопительный болгондо общий канча биринчи первоначальный взнос бердиңиз? Первоначально уже бөлүп берет ай сайын. Ошо ай сайын канча төлөнүш керек болсо ошону төлөйбүз. Калган төлөй бересиз. Төлөйбүз. Ошондо негизги 650 миң төлөдүм да бир жыл. 650 миң сиз төлөдүңүз, калган суммасын кооператив төлөп берди. Бизге бөлүп берди акчаны. Бөлүп берди, ошондон кийин анан биз ушул уже аркылуу өткөн. алдыңыздар, Жакшы, жаңы эле көчүп келдиңизби? Ооба, уже 1,5 ай болуп калды. Азыр кичи ремонт кылып эмес атканбыз, эми кичи жыйлап кой дегенде. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Батириңиздерди көрөлү. Бул кандай? Холл бекен же залбы? Зал бул же. Зал бөлмөсү экен, бул, Зал же. Жакшы, негизи панорамный жерде экен. 5-ci кабатта экен. 2 кабаттуу терезелери бар экен. Потолок болсо натяжной потолок экен. Ремонту жакшы деле экен. Башка бөлмөлөр кайсы бөлмөлөр? Уже бул индивидуалдык проект деп коет, уже башка жанына башына айтканда. Двухуровневый экен. Мына жогору чыгып кетет турбайбы? Ал жакта спальнялар барбы? 2 комната бар үстүндө. 2 комната. Көрөлүчү. Кухня. Бул жагы кухня. Кухня, бул жер кухня. Мына жакта да балкон да бар. балкон да бар экен, Кухняда балкон бар экен. Кухня эмеректер бүт ушул жерге жайгаштырды да. Газ плита. Газ плита да сыртта экен. Газ, канализация, водоканал бүт баары бар да. Центральный бул жакта эмес. Бул жагы душевой, ал жаткана кладовка. Бул жак кладовка. Сону эми жогору чыгалычы. Жогору чыгып пентхаустагы жогорку спальный бөлмөлөрүн көрөлү. Ал жакты дагы бир катар көрүп коелу.
Спальный бөлмөлөр а биякта. Спальный. Бул биринчи спальный. Бул биринчиден детский. Детский бөлмө. А бул жакта взрослый спальный, да? Бул взрослый, биздин спальня бул жерде. А, Ал жакта мына- да балкон да бар. Бул жакта да өзүнчө эркер сыяктуу турбайбы, а? Ал жакта Балкону, эки лоджиясы. балкон, эки балкон болуп калат. Сонун болуп тур. Канча метр квадрат чыгат экен, а? Примерно 80 квадрат. 80 метр квадрат. Бул жагы душевой, кладовка. Душевой кладовка. Жакшы. Өтө жакшы болуп тур. Насып кылсын. Нурбек байке. Кубанычтамын. Өтө сонун үй болуп тур. Биз эми кайра ылдыйга түшөлү. Биз менен чогуу болуңуздар. Алыстабай туруңуздар. Нурбек байке. Негизи сиз эмне үчүн биринчи турак жай кооперативин тандап калдыңыз? Тандаган себеби бир банка эмес, 5 банкага айрылдым. Ал жакта процент өтө көп болуп кетти. Банктарга кайрылсаңыз процент көп. Процент көп да, ал жактан азыр госипотека деле берип атканды деле билебиз, бирок өзүмүз айтканда госипотека эме дебизмин. Госучреждение меники частный эле. Анын турак жайга айрылганда тааныштарым алды. Аларды көрүп сиз да алдыңыз. Арды көрүп биз алдык мындайлар. Көп иш эмес деле болду бул жактачы. Демек сиз эмес өзү эметкенде бирок келип мына бишенгенде ушул болду да, алдык. Пол эметтик, банкка эметкен проценттер көп экен. Демек сиз биринчи турак жай кооперативин мекендештерге сунуштайсыз. Сунуштайм. Жакшы. Салымдар кесип, бул жакта коркунучтуу эчтеке эме жок. Төлөдүк. Ал эметти күттүк, убагында келди, 1 жыл деп айткан. Алып алдыңыз. 1 жыл, 1 жума өтүп кетти деп койду, 1 жума эме эч келдим эмес бош ал жакта. Зато жеттиңиз Батырге. Жеттим зато. Ниетке жеттиңиз. Үйүңүз кут болсун. Үй бүлөңүз менен ушул жерде бака шака узак өмүр сүрүңүз. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бизди күтүп алганыңызга, үйүңүздү көрсөткөнүңүзгө терең ыраазычылык билдирем. Бердияр мырза, сизге да терең ыраазычылык билдирем. Биз буюрса Тез кабар каналы биринчи турак жай кооперативинин мындан кийинки ишмердүүлүгүн байкап турабыз. Толук маалыматты биздин көрүүчүлөргө жеткирип турабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Сизге да терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз. Кайттыганда биз бул чыгарылышта сиздерге, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, ипотекалык жол менен батир же үй сатып алуунун альтернативалуу жолун сунуштаган биринчи турак жай кооперативи тууралуу маалымат бердик. Көрүшкөнчө.